Берүүбүздү улантабыз. Мынакей сынак темасында көптөгөн маектешүү конокторубузду да чакырып отурабыз. Жакшынакка бир чыгармачыл жолго аттанып келе жаткан, сонун ийгиликтерди жараткан Аман Токтобаев укмуштуудай бир өнөргө ээ болуп отурат. Битбокс менен комузду экөөнү куйлуштуруп жакшынакай бир чыгармаларды аткарып жүрөт. Аман, кутмандуу таңыңыз менен. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, кош келипсиз. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Кандай жүрөсүз? Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Баары жакшы. Маанай дагы жакшы. Маанай жакшы. Ар дайым эле ошондой болсун. Анан кийин айтыңызчы, баягы сынак деп калдык. Битбокс боюнча дагы сынактарга барып турам деп айтпадыңыз беле? Мурунку берүүлөрдө. Барып атасызбы? Кандай болот? Жеңиштер кандай? Ушу Кыргызстанда ушу X-Factor Кыргызстан деген долбоор болгон. Анын биринчи туру бүткөн, биринчи сезон бүткөн. Мен жеңүүчү болуп чыккам. Жеңдим да. Азаматсыз. Андан кийин ошо жеңгендерге ошо Кытайга жолдомо алмакпыз. Анан Кытайга барып келдик, буюрса. Экинчи турга өтүп келдик. Кытайдагы ушундай сынак болду. Ушундай сынак болду X-Factor Кытайдан. Көптөгөн мамлекеттер демек катышты. Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан. Сиз канчанчы орунга ээ болдуңуз? Азырынча орунга ээ болдук. Турлары бар да ал бар. жерде. Бирден кете берет. Жарым финал, анан аянда финал болуп, мен жарым финалга өттүм. Өттүңүз. Куттуктайбыз. Кайсыл чыгарманы алып бардыңыз эле? Номер негизи мындай шашып кеткенбиз да. Биринчи, эки номер даярдап башкаракко деп барганбыз. Бирок ал жерден айтышты бир эле номерди кыласыңар деп, анда эки номерди кошуп. Мен биринчисин жөн эле битбокс менен чыгып, андан кийин комуз менен чыгайын дегем. Экөөнү тең кошуп салдым да, бир номер болуп, комуз менен. Ошо кыргыздардын обондорун кылып. Жакшы. Күбө бололубу? Күбө болсок аябай. Мен да кызыгып Мен атам, татты битбоксту да аябай кызыгып. жакшы көрөм. Ооба. Келиңиз анда Аман. Өнөрүңүзгө күбө бололу. Биздин жалпы көрүүчүлөр да кызыгып жатса керек. Баарыңыздар экранга жакыныраак келиңиздер. Бизде битбоксчу Аман Токтобаев. Браво. Азаматсыз. Бир эле комузга кээде көңүл бурууну кыйын болот, а сиз болсо экөөнтен кантип алып кетесиз? Оозуңуз филале табып калса керек. Аябай кыйын болду үйрөнүш. Муну ошо X-Factor'дун экинчи турунан өткөндөн кийин үчүнчү турунда ошо Омар жюриде отурган да. Анан сен бүт эле зарубежный болуп калып атат битбоксуң, анан кыргызча кыл дегенден ошо ойлонуп ошо өзүм да комуз чертип жүрчүмүн кичинекейибизден бери. Анан экөөнү өздөштүрүп кыйын болду бирок. Дагы барбы башка чыгармаларыңыздарда? Башка чыгармалар эми Оос менен эле болуп калдык. Оос менен да бирде аткарып берсеңиз болот. Биз баягы мындай Биздин да ооздорубуз кыймылдап кетпеди. Үйрөнсөк.
Billie Jean, stop my lover. Interested when progress I am wrong. But to get to stop my song. Браво! Кол жаулар азамат. Браво, азамат сіз ушул бир чыгарманы аткаруу үчүн баягы дайыма ооз менен жандуу аткарып аткандан кийин баардык организм кыймылдап аткандан кийин канча убакыт кетет ушул нерсени иштеп чыгыш үчүн? Нерсени мен мындай базовый звук деп коет да, базовый үндөрдү мен бир 6 айда үйрөнгөм. Бирок ар бир күнү 2 саат 3 сааттан мындай машыгып атып. Болду, машыккандан кийин эч ким менен сүйлөшпөйсүз. Себеби дегенде ооз кыйла эле талып калса керек. Ооз бара-бара көнүндүрсө болот. Кызыгыш керек да бул нерсе мен. Андай машыгып кызыгып. Бүттүрө шыктын деле кереги жок деп ойлойм негизи. Азамат, сиз чоң сахналарды багындырышыңыз керек эми. Жакшы, ушул жума боюнча сынакты атабыз. Ошо комуз менен ошондой бир битбокс сонун бир сынак кылдыңыз. Биз аны туурай албайбыз. Чечим туурай аласыз. Мен отуруп боздорумда жылып кетпедиби? Кыймылдап кетти. Деп жакандай кылып. Күлүп көргөндө 4 аяк туурайт деген ошол. Болочокто сен да битбоксчу болосуң. Анан сиз менен да бир ойнойлу деп атабыз. Татты менен ойнодум эле, сиз менен да ойногум келип атат. Даярсызбы? Ушул эле нерсени кылабыз. Бир колуңуз менен башыңызды чаап турасыз. Бир колуңуз менен курсакты айлантып турасыз. Аракет кылып көрөлү. Уталсаңыз, жакшы кылсаңыз, сизге 1000 сом берет. Жок. Жанында бар. Мейли 2 бөлүп берет анда. Көстүң жакшы кыла алам деп, көстүң 500 берсин. Жок, сиз бербейсиз. Утулуп калсаңыз анда чыккандан кийин дагы бир чыгарма атып бересиз, Эфирден сырт. Ооба, эфирден сырткары. Макул. Бүт любой эле кол менен кол берсем болот да. Келип чөстүн кылабыз. Кел. Бир кол менен башты чаап турабыз. Бул ичте деген айлантыш керек. Чаап турабыз, бир кол менен айлантабыз. Анда баштадык. Мен жакшы кылып атат окшойм. Азамат. Жасай алат экен. Мындан көмүп калган ошо 2 мотор экен мен иштеп. Ооба. Санам дос болуп. Анан кийин дагы бир оюнду таттып ойнойм деп аткан. Мен айтайынбы? Ооба. Келгиле. Колдорубузду мындай кылабыз, бирине бириктеребиз. Кыл сен дагы. Анда утулат окшойм. Анан кийин бир сыйра 1 2 3 деп алалы, келиң сиз да. 1 2 3. Анан кийин бул деген сөмөйдү көрүп атасыздарбы? Ошону деген биринчи ички тарапка кылыш керек, анан кийин сырт тарапка кылыш керек. Байкаңыздар, буну кылып атканда башка булар жылбаш керек, Кийинкисин улантабыз. 1 2 1 2 Эми чыпакты кылганда түбө эле баардыгы жылып кетчүдөй. Келиңиздер. Меники да карабычы. Эми тез. 1 2 3 4 кеттик. 1 2 1 2 ай, экидан жылып кетти. Ушул окшош да бир оюн бар эле. Айтайынбы? Таттыдан үйрөнгөм. Мындай кылабыз калды. Мындай кылабыз, биринчи мындайдан чогултабыз. Анан мындай алып чыгабыз. Чыгарабыз. Анан сол колуңуздун ортоңку колун манжаны чыгарышыңыз. Сол колдумбу? Сол кол. Таттыдан үйрөнгөм деп койдуң, капчы. Сенден үйрөнгөм бул да. Карачы. Ушундай жаман нерселер менден үйрөнөт да, бул карачы. Дагы кароо сынактарга барайын деген оюңуз барбы чет жактарга? Чет жактарга буюрса Кытайды бүтүрсөм дагы башка дагы мындай не деп коечу эле? Чакыруулар. Чакыруулар бар. Ошол жактарга барасыз, азаматсыз.